Саламатсыздарбы мекендештер. Мурунку видеобузда ушул Россия жергесиндеги регистрацияны госуслуктан кандай кылып узартса болот деген видео тарттым эле. Андан кийин элдин суроолору боюнча, комментарийлердеги элдин суроолору боюнча пошаговый инструкция телефондон госуслуктун өзүнөн көрсөтүп 47 мүнөттүк видео тартсам YouTube заблокировать этип койду. Ал эми көпчүлүк адамдар өзүмө прямой кайрылгандар да болуп атат, ошибка келип, ушу отказ келип атат деп. Бунун жолун сиздерге айтып берейин, эмне себептен отказ келиши мүмкүн. Госуслуктан регистрацияны миграционный учетко койгонуңуздарда туура тандаңыздар. Миграционный учетко коюуда там вид на жительство деген да графасы бар, разрешение временного проживания РВП деген да графасы бар, ал эми эң астында миграционный учет деген да графасы бар. Ошону туура тандайбыз, миграционный учетту тандайбыз эгерде адамды миграционный учетко коюп аткан болсоңуздар. Ал эми биринчи дата въездадан көбүнчө ката кетип атат. Дата въезда деген нерсе, эгерде сиздер адамда 1 жыл, 2 жыл, неважно, Россияда жүргөн болсо, сиздер аны дагы 1 жылга, 9 айга узартып атасыздарбы? Дата въезда дегенде миграционный картадагы границаны пересекать этип кеткен датаны коесуздар. Ал эми кийинки продлениеда сиздин үйүңүзгө кайсы числодон келип, кайсы числого чейин жашайт, ошол датаны туура белгилейбиз. Ошондо госуслуктан отказ эмес, туура регистрацияңыздар чыгат. Ал эми 3-чү ката трудовой договорду ушунчалык туура жөнөтүңүздөр. Трудовой договордо канча бет болсо, ошол беттин бардыгын сүрөткө тартып туруп, бир файл менен жөнөтөсүздөр. Ар бир сүрөттү паспорттун сүрөтү деген графасында паспорттун аркасы, алды же границаны пересечип эткендеги печати бар бетин кошуп бир файл кылып жөнөтөсүздөр. Түшүнүп атасыздарбы? Эгерде түшүнбөсөңүздөр, дагы деле сиздерге ушу ошибка келип аткан болсо, анда мага кайрылсаңыздар болот. 8925 866 63 56 ушул номерде менин телефон номерим, WhatsApp'тагы бар, кайрылсаңыздар болот. Видео звонок менен болсо дагы биргеликте кылалы. Болбосо мен иштеген жумушума адресимди сурап келсеңиздер болот. Мен сиздерге ошол регистрацияңыздарды кылып берейин. Ошо сиздерди ФМСке барып, заранее запись болуп, нары 4 күнчүлүк, бери 4 күнчүлүк, анан ал бланканы толтуруп кел, бул бланканы толтуруп кел деп кыйналбастан ушу келсеңиздер туура кылып толтурганга аракет кылабыз. Бирок ал өзүнчө акылуу болот, себеби менин да убактым тар, сиздерге убакыт бөлгөнүм үчүн эми аны келишим баада өзүбүз келишип чечип алабыз. Ошондуктан ушул госуслуктан регистрацияны узартып атканыңыздарда же 3 айга кече жакында учуп келген адамды 3 айга коюп атасыздарбы, 3 айдан 9 айга узартып атасыздарбы, же 1 жыл башка жакта жүрүп келген адам эмге келишим негизинде сиздин үйүңүзгө келип дагы 1 жылга узартып бериңиз деп аткан болсо, дата въездасын туура тандаңыздар. Анан дагы пересечение граница деген жери бар, баягы миграционный картаны толтуруп атканда. Ошол жердеги ар бир даталарын туп-туура толтурсаңыздар гана ошибкасы жок, латынский тамга менен мигранттын фамилия, имя, отчествосын латынский требовать эткенде дагы туура толтуруңуздар. Ал эми кириллица требовать эткен жери бар, кириллицасында дагы катасы жок, туура бардык туулган датасы, туулган жери, паспорттун срогу кайсыл числодон кайсыл датага чейин паспорт действует, ошолордун бардыгын катасы жок, туура толтурганга аракет кылсаңыздар, ошондо сиздердин регистрацияңыздар отказы жок, туура келет. Бул көбүнчөсү бул суроолорду собственниктер берет, себеби собственниктер гана үйүбүздөгү жилплощадь позволять этсе, ошондо гана биз мигранттарды үйүбүзгө регистрацияга кое алабыз. Ал эми бир комментариимде жүрөт, бир эже жазыптыр, 18 квадрат метрлик квартирасына 20дан ашыкча адамды коюп салыптыр. Эми сиз несі болсо да экият болуңуз, сиздерге ушу миграционный жактан текшерүүлөр келбесин. Ал эми көпчүлүк суроолор келип атат, ушу Сахаровго барбасак биздин регистрациябыз узартылабы? Через госуслуг регистрацияны узартууда андай графа жок, сиздерден ушу Сахаровдон өтүп келген деген тастыктай турган документти требовать эткен жери жок. Ошондуктан коркпостон узартып берсеңиздер болот. Ал эми МФЦга барганыңыздарда мүмкүн требовать этеттир, андай нерсени мен уга элекмин.
ошентсе дагы коркпостон, ал эми көбүнчөсү Московский областька коюлса, Москвада мигрант официалдуу түрдө иштегенге акысы бар. Андан коркпоңуздар. Москва, Московская область. Анан көбүнчө эле ушу полиция кызматкерлери Москвада, эгерде сиздердин учетуңуздар Московская область боло турган болсо, базада сен жок экенсиң деп сиздерден 5000 акча требовать этип коркуткан учурларда аябай көп кездешип атат. Андан коркпоңуздар, базадан чыгат, Московская областтыкы Москвада базадан чыгат. Эми кээ бирки полициялар ар түрлүү жолдор менен коркутуш үчүн сиздерди регистрацияңыздар карап көрөт да, караса Московская область деп турат, бизде базадан чыкпай атат деп сиздерди шугать этиши мүмкүн. Ошон үчүн сиздер кимге регистрация кылдырып аткан адамдын телефон номерин алып алсаңыздар, мына ушул собственник мага коюп берген, мен ушул үйдө жашайм, ошол адрести дагы так жаттап алыңыздар, ал жерде жашабасаңыздар дагы. Себеби сиздерден сураганда сиздер ошол жерде жашайм деп тастыкташыңыздар керек. Антпесе бул фиктивный регистрация болуп калат дагы, сиздерге өзүнчө штраф, ал эми сиздерди фиктивный регистрация койгон собственники дагы өзүнчө штраф болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсеге өтө түз туура гана мамиле жасайлы. Баарыбыз ушу кайсыл жерге регистрация коюлсак, бирок ошол жерде жашабасак дагы ошол регистрация коюлган жерибиздин адресин толук жаттап, мен ошол жерде жашаймын деп тастыктап, коркпостон, мен ошол жерде мага ошол собственник өзү мени эриштип барып, мисалы үчүн эгер госуслуктан узаткан болсо, госуслуктан өзү коюп берген деп уведомлениеңиздерди көрсөтүп, колуңуздагы регистрацияңыздарды көрсөтүп, коркпостон жүрсөңүздөр болот. Ушул сиздерге айтып коеюн дегеним. Анда эмесе саламатта калыңыздар баарыңыздар.